Устаз өлгөн жерден жеш макрух дегенге тоготер далил барбы? Кайсыл китептерде келген? Бар. Жаназа боюнча китептер келген. Эми мен азыр түз эфирден туруп тетиги жерге барбай эле коеюн. Жана Жашыл көчөт китебимде да жазгам ушул маселеничи. Жакында Жашыл көчөттө жазып. Биринчи Фатавал Баззазия эки сөздү эскерген. Бул Ханафи мазхабта му'табар китеп. Бирөөсүндө ошол ихсан иретинде, мындай сооп иретинде тамакты таркатса болот деген, бирөөсүндө макрух болот деген. Эки сөздү топтой турган болсок, махмилул каулейн, эгерде адам кайтыш болгон жерде бир күндү белгилебей, мүмкүнчүлүктөрү болуп, ошол медреседе окуган балдарды Куран чүрүп, ошолорго сый тамак аш берсе, ысырап кылбай, анда бир жөн. Анан тоюп жүргөн адамдарды эле же ичип келип калган адамдарды дубасы өтпөй турганда, эми биз адамдарды бөлүп аткан жокпуз. Болгону мындай чыныгы муктаж адамдарга, жетим жесирлерди таштап эле курсагы ток адамдарды улам сыйлай берген болсо, бул биринчи шарт. Ысырап Кудайдын ыраазычылыгы үчүн болбосо, экинчи шарт. Төртүнчүсү, жанагы кайтыш болгон адамдын артындагы үй бүлөсүн кыйнап карызга батыра турган болсо, бул макрух тахриман, мындай бир оор күнөөлөрдүн бири болуп эсептелет. Фатавал Баззазиде келет, Ахкамул Жанайз дегенде Туркиядан Усман халифачынан чыккан чоң аалым бар, ошондо дагы келет. Анан Жашыл көчөт китебиме дагы муну мен кийирген болчумун. Мынакей эскертүү деп акырында жазыпмын. Жашыл көчөт китебинде эскертүү. Өлүк чыккан үйдүн тамак аш бергени макрух болот. Анткени ал нерсени кайгыда аза күтүп аткандар эмес, сүйүнүч учурунда ихсан катары жасоого уруксат берилген тирүү кездечи. Анткени ал уруксат берилген. Эл көрсүн дегенден жана ысырапкорчулукка жол бербөө шарты менен анда дагычы көз тирүү кезинде ихсан кылуу. Кошуналары жана алыскы туугандары менен саналыш тааныштары маркумдун жакындарына бир күн, бир түндүк тамак аштарын жасап берүүлөрү жана келип берки жоготууга дуушар болгон адамдарды жедирүүлөрү мустахап болот. Алар өздөрүн унутуп коет да. Антпесе кайгы менен күйүүтүн ортосундагы аза күткөн адамдар өздөрүн унутуп коюшу мүмкүн. Ошондой эле биринчи, үчүнчү жана бир жумадан кийин тамак берүү дагы макрух болот. Канакей Фатавал Баззазия, мен сизге жана айттым го мына сноскасы менен. Фатавал Баззазия эгер маркумдун артында калгандардын арасында бойго жетелек жаш балдары болсо, кечирим сурайм, бойго жетелек жаш балдары болсо, бодамал союп ысырапкорчулукка жол бергендери жетимдердин акысына киргени үчүн арам болот ал. Макрух тахриман арам болот да. Жесир аялдын алдыдагы жашоосун дагы ойлонуш керек. Эң татыктуу сый адамдын көзү тирүү кезиндеги көрсөтүлгөн сыйы болот. Акыйкатта кайтыш болгон адамдын кабырында бир гана соопко муктаж. Эгер ошончо эле мүмкүнчүлүгү болуп жатса, жетим жесирлерге, бей бечараларга жана илим окуган балдарга Алладан соопту үмүт этип, ысырапкорчулукка жол бербестен ихсан катары бергени жакшыраак болот. 416 сооп болот деген сөз. Жетимдин акысына кирип ысырапкорчулукка жол берүү жана эл көрсүн үчүн союлган мал, ошондой эле жасалган сый тамактын сообу маркумга жетпейт. Фатавал Баззазияны айттык, жана Ахкамул Жанайзде жана башка китептер дагы келет. Болгону ба сноска көбөйүп кетпесин дедим да. Шарты менен экен, демек тамак аш чыгарыш ал шарты менен күнгө байлабаш керек, шарты болушу менен чыныгы муктаждарга.